Италия өкмөтү өлкөдө коронавирус күчөп жаткандыгына байланыштуу мектептердеги жана жогорку окуу жайдагы окууларды токтотту. Мындай чечимди аталган өлкөнүн билим берүү министри Лучия Адзолина кабыл алган. Бул тууралуу дүйнөлүк басмалар жазып чыгышты. Бизге мындай чечим чыгарыш оңой болгон жок. Биз илимий техникалык комитеттин чечими менен өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу окууну 15 мартка чейин токтоттук деп билдирген министри. Маалыматка ылайык, Италия Кытай менен Түштүк Кореядан кийин коронавирус көп катталган өлкөлөрдүн ичинен 3-орунда турат. Акыркы маалыматтар боюнча бул өлкөдө коронавирустун айынан 107 адам каза болсо, 3089 адам бул ооруну жуктуруп алган. Маалымат Булак Супер KG. Бүгүн 5 мартта Жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өтүп жатып, күн тартиби бекитилгенден кийин ар кандай маселелер саатына кезек берилди. Депутат Марлен Маматалиев коронавируска байланыштуу маселе көтөрдү. Анын айтымында 2 күн мурун чет өлкөдөн келди. Өкмөт иштеп жатат. Керек болсо премьер-министр өзү аэропортко барып келди. Бирок аэропортто иштеп жаткан кызматкерлерге шарт түзүлгөн эмес. Бардык процедуралар жакшы эле кызматташыптыр. Бирок ошол жерде иштеп жаткан элге шарт түзүлбөптүр. 2 жерден 2 тепловизор бар экен. Биз өтүп жатканда бирөөнүн зарядкасы отуруп калды. Заряд толтурганы кетти, бирөө эле калды. Адамдардын тобу кандай турса ошондой эле кетип жатты. Бирден токтотуп алып, ар бирин текшерген киши жок. Ал жерде кезек болсо деле эл түшүнбөк, эл өзү кызыктар. Бирөө тепловизорду көтөрүп турду, колу талып кетип түшүрдү. Туркиядан көрдүм. Штабиттерди ошондой эле кылып койбойбу, деди ал. Маматалиев мындай учурларды күмөн саноо болорун айтты. Ал белгилегендей 15 студент Алматы шаарынан учуп келишкен. Алардын 8и Кореядан келгенин айтып, карантинге алынган. Ал эми 5 Алматыдан эле келгенин айтты. Өлкөгө кирип кетишкен. Депутат мындай учурларга көңүл бурууга чакырып, кемчиликтерди жоюу керектигин кошумчалады. Кечээ 4 мартта Жогорку кеңештин кызматкерлерине кол көтөргөн аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрликтен кабарлады. Бишкекте 2 март күнү Садыр Жапаровдун тарапташтары өткөргөн митинг учурунда Жогорку кеңештин кызматкерлерине жана өтүп бара жаткан жарандарга маданиятсыз сөздөрдү сүйлөп, коомдук тартип жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин бузуу менен башка белгисиз аялдар менен кошо кол салган аял кишинин өздүгү такталып, ал 1973-жылы туулган жаран Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына жеткирилди деп айтылат маалыматта. Башында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын жазуу кодексинин 264-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Андан сырткары бейбаштык аракеттер менен эч себепсиз мазактап, маданиятсыз сөздөрдү сүйлөп, кол салышкан белгисиз аялдарга карата тиешелүү чараларды көрүп берилери үчүн арыз менен Жогорку кеңештин кызматкерлери дагы кайрылган. Азыркы учурда жаранга карата тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Топтолгон материалдын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилмекчи. Тактап айтканда, беренени квалификациялоого каралат. Маалымат Булак Элдик Медиа. 1 май районунун акимияты Бишкекте митингдерди өткөрүүнү 1 июлга чейин тыюу салуу боюнча сотко кайрылды. Бул тууралуу маалыматты 1 май райондук сотунан тастыкташты. Ага ылайык райондук соттун маалымат кызматынан учурда акимияттын келтирген өтүнүчү боюнча процесс жүрүп жатканын, сот кеңешме бөлмөсүнө кирип кеткенин билдиришкен. Кийин сот акимияттын келтирген өтүнүчүн канааттандырганын маалымдашты. Ал эми маалыматты тактоо үчүн 1 май районунун акимиятына байланышканыбызда бул боюнча расмий маалымат эртең 6 мартта таратыларын айтышты. Маалымат Булак Супер KG. Жогорку сот Кой Таш окуясы боюнча соттук териштирүү жабык жүрүп жатканын түшүндүрмө берди. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматы бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Соттун 27 февралындагы токтомуна ылайык өзгөчө оор кылмыш болгонуна байланыштуу алдын ала соттук угуулар жабык жагдайда өткөрүлөт. Бишкектин 1 май райондук сотунун өндүрүшүндө Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина, Асель Кудураңова, Равшан Жийенбеков, Мээрбек Мискенбеев, Кундуз Жолдубаева, Канат Сагынбаев, Марат Шаменов, Рыскул Карпбекулу, Фаркат Бабиев, Канатбек Осмоналиев, Норузбек Капарбек уулуна карата козголгон кылмыш иши каралып жатат. Бул кылмыш иштер сотко 2020-жылдын 26 февралында түшүп, судья Сыдыковдун кароосунда берилген. Соттун 27 февралындагы токтомуна ылайык алдын ала соттук угуу 3 мартта саат 16:00 белгиленген. Соттук угууда жактоочулар тарабынан бир нече өтүнүч келтирилген. Жумуш убактысы бүткөнүнө байланыштуу 4 мартта саат
10:00 чейин тыныгуу жарыяланган. Кечээ 4-мартта да 5-мартка чейин тыныгуу жарыяланган болчу. Алдын ала соттук угуулар судья тарабынан жабуу турумунда каралат. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу түзүлгөн атайын штаб Diamond Princess круиздик кемесиндеги кыргызстандыкка өз учурунда медициналык жардам көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. 1-мартта кыргыз жараны Diamond Princess круиздик кемесинин экипаж мүчөсү Жапон госпиталынан чыгарылып, Токио шаарындагы мейманканалардын бирине жайгаштырылган. Учурда ал Токио шаарында эркин жүрөт. Diamond Princess кемесиндеги Кыргызстандын экинчи жолу анализ алганда анда коронавирус жок экендиги аныкталган. Кыргыз жаран оор илдетке кабылганын Тышкы иштер министрлиги Жапониянын расмий маалыматына таянып 28 февралда кабарлаган. Жапониянын жээгинде келген Diamond Princess саякат кемеси 3 февралдан тарта вирустун айынан карантинге алынган. Кемеде 3000ден ашуун киши бар, алардын ичинен 400дөн көбүнө коронавирус жукканы аныкталган. Маалымат Булак, Элдик медиа. Кургак учуктун ачык түрү менен ооруган мугалим Бишкектин номер 38 мектеп гимназиясында 7 күн иштеген. Бул тууралуу шаардык билим берүү башкармалынын адиси Данияр Абду Азизов 24 KG агенттигине билдирген. Анын айтымында окутуучу 2019 жылдын сентябрь айында ишке орношкон, бирок бир жумадан соң дарыланууга чыккан. Ишке алынып жатканда анын ден соолугу чың экендигин тастыктаган бардык тийиштүү документтер болгон. Иштеп баштагандан бир жумадан соң дарыланууга суранып, кийин жумуштан өз арызы менен кеткен. Анын кургак учук менен ооруганын мектептегилер кийин билди. Ал эми окуучуларды медициналык кароого жөнөтүп жатканы, бул план боюнча аткарылып жаткан иш, педагогдун окуясына эч кандай тиешеси жок деп билдирет Данияр Абдуазизов. Маалымат Булак, Элдик медиа. Тажикстанда коронавируска байланыштуу мечиттер убактылуу жабылды. Мындай чечим кечээ 4-мартта кабыл алганын жергиликтүү басмалар өлкөнүн дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Афшин Мухимдин маалыматында таянуу менен жазып чыгышты. Ал эми бул чечим дин алымдары менен бирге чыгарылган чечим экендигин билдирген. Ошондой эле Саламаттыктын сактоо министринин орун басары Микромидин Камолзада бул маалыматты тастыктап, массалык түрдө намаз окууга топтолуу убактылуу токтотулганын айткан. Аталган мекеме гана эмес, Бириккен Араб Эмирлигинде дагы вируска байланыштуу кич ажылыкка дагы тыюу салганын белгилеп, бышыктап өткөн. Эскерте кетсек, Тажикстанда 4000ден ашуун мечит каттоодон өткөн жана калкынын 99%-ын мусулмандар түзөт. Маалымат Булак, Супер KG. Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу 62 жашында кыздуу болуп, коомчулукка өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу сүйүнчүлөдү. 2 жыл мурда жазылган ушул постумду жаңылаганы мажбурмун. Себеп бүгүн 1 саат мурда дагы бир кыздуу болдум ошентип. Кудайга шүгүр, 6-чы кызым төрөлдү. Эми толук комплект болду. 6 уул жана 6 кыз. Аскерде кызмат өтүп жатканымда 13 балалуу болууну Аллахымдан сураган элем. Эгер Аллахым насип этпесе, жетимдер үйүнөн балдарды багып алайын деп кыялданган элем. Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Сураганымды берип жатат дейт ал. Бешик боосу бек болсун, наристе кыздын бактысы бийик болсун.